Биз бүгүнкү сабагыбызда Taobao приложениясы менен таанышабыз жана товар издегенди, ошону менен бирге эле Google перевод менен иштегенди үйрөнөбүз. Кыскача түрдө сиздерди Taobao приложениясы менен тааныштыра кетейин. Биз киргенде эле ушул биринчи турган белги бул Taobao приложениянын главный страницасы дегенди билдирет. Андан кийинки белги болсо бул жерде биздин продавецтердин жаңы товарлары болсо ушул жерге жарыя кылышат. TikTok сыяктуу видеолорду жүктөшөт. Кийинки белги болсо бул SMS. Бул жерде SMS бул биздин биз заказ кылган товарларды биз магазиндерден заказ кылганда, эгерде ал жактан алече жок болуп кала турган болсо, продавецтер жазышат же сиз тандаган өңдөгү сумка бизде жок, биз башка өңгө алмаштыра алабызбы деп сизден сурашат. Ушул жерге көп болуп SMS-тер болот. Мен жаңы почта ачтым сиздерге башынан түшүндүрүш үчүн. Ошондуктан бул жакта продавецтер менен жазышкан, менде жазуулар жок. Андан кийинки белги болсо бул корзина. Биз өзүбүзгө жаккан товарларды ушинтип корзинабызга чогултуп алабыз. Андан кийинки төгөрөкчө болсо бул биздин личный кабинетибиз. Бул жердеги бизге керектүү гана жерлер ушулар десем жаңылышпайм. Бул биринчи белги болсо, биз оплата кылганда доллар менен эсептегенде бир какой-то тыйын да жетпей кала турган болсо, биздин андан оплатабыз өтпөй калат да, биздин товардын баары ушул жерге түшүп калат. Андан кийинки бул картанын сүрөтү. Биз оплата кылгандан кийин биздин товарлар, например, биз 5 товар заказ кыла турган болсок, ушул жерде 5 деген белги менен пока обработка болгончо ушул жерде турат. Андан кийинки белги грузовиктин сүрөтү. Ушул биз заказ кылган магазинден биздин товарлар ушул грузовикке түшөт. Эгерде сиздер 5 товар заказ кылсаңыздар, бул жерде 5-өөнү 5 башка магазинден заказ кылдыңыздар дейли. Ушул жерден бирөө, например, бирөө бияка кете турган болсо, бул жерде 4 деген белги калат, анткени бир товарыңыз грузовикке түштү деп. Бул грузовиктен товарларыбыз биз көрсөткөн Кытайдагы адрес, каргонун адресине жеткирип бергенде бизге ушундай SMS келет. Сиздин товарыңыз каргого келди деген. Андан кийинки белги бул юандын сүрөтү турат. Эгерде биз товарларыбызды возврат кыла турган болсок, анда биз ушул жерге возвраттар ушул жерге келет. Биз ушул жерден карайбыз, качан биздин акчабыз өзүбүздүн картабызга түшөрүн биз ушул жерден карап байкап турабыз. Андан кийинки болсо биз товар издегенди үйрөнөбүз. Товар издөө боюнча бизде 2 вариант бар. Биринчиси текст түрүндө, экинчиси сүрөт түрүндө издейбиз. Текст түрүндө издегенди мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул биз биринчи переводчикке кирип алабыз. Переводчикке киргенде, например, сумка женская деп жазган болдук, кожаная деп жазганда көрдүңүздөр, бизге көп варианттарын чыгарып берип атат. Белая, черная деп чыгарып. Биз ушул мисал катары биринчисин байкайлы. Биз ушул сумканы алабыз да, астындагы кытайча жазууну алдык. Эмне кылабыз? Копировать этип алабыз. Копировать этип алып, биз өзүбүздүн Taobao'га киребиз. Кирип ушул жерге көрдүңүздөр, ушул жерде инс деп турбайбы? Буларда Instagramга көп тыюу салынгандыктан товарларды ушинтип инс деп издесеңиздер болот. Например, сумка деп туруп инс десеңиздер, Instagramдагы актуалдуу болуп жаткан, мода болуп жаткан нерселерди ушинтип товар издерден мурун инс деп жазып коесуздар. Көрдүңүздөр, биз жана копировать этип алган сумкабызды бул жерге койдук. Эми биз поисти басабыз. Поисти басканда көрдүңүздөр, көп түрүн бизге чыгарып берди. Бул жерден албетте биринчи товар рекомендацияга эң кымбат товарлар чыгат. Биз асты жагына түшөбүз. Асты жагына түшүп, ушундай товарларды карайсыздар. Бул жерде эң кымбат товарлар чисто кожный товарлар тандалган окшойбуз. Бул жерде абдан кымбат көрсөтүп атат. Ушул 299 дейт. Бул 299 товар экен, юандык. Албетте ушул эле товардын биз арзанын да алсаңыздар болот, 100 сомго дагы сумка алсаңыздар болот. Бирок мен дагы кеңешим сиздерге абдан арзанына кызыгып товарларды албаңыздар дейт элем. Ушул сумка бизге жакты деп коелу. Мисалы, ушул сумканын 3 түрү турат. Эгерде мен ушул розовый түрүн ала турган болсом, биринчи ушул оранжевыйды басам, анткени мен өзүмдүн корзинама топтоп алгым келди. Бул кызыл сары түздөгү, бул сразу покупка кылыш үчүн биз ушуну басабыз. Эгерде корзинага топтоп тура турган болсок, биз ушул жерди басып алабыз. Ушул эле товарыбызды, биз тандаган товардын отзывын окушубуз керек. Бул сөзсүз түрдө. Көрдүңүздөр, плюс 6000 деп турган жерде, бул жерде абдан көп киши покупка кылган экен.
ылдый түшсөк биз магазинге түшөбүз. Магазиндин рейтинги абдан жакшы экен, көрдүңүздөр. Бул деген брендтер экен. 4949 деп турат. Ушул магазинди биз жоготуп албаш үчүн эмне кылабыз? Ушул магазинге киребиз дагы үстүндөгү плюс белгини басып алабыз. Анткени биз ушул магазинге подписка болдук десем болот. Бул эми биз ушул магазиндин отзывдарын окуйбуз. Ушул жерде плюс 6000 плюс деген жерди бастык, көрдүңүздөр. Бул жерде абдан көп адамдар отзыв ташташкан экен. Ушул отзывдарын биз живой отзывдарын окушубуз керек. Дагы астына түшсөңүздөр көп жерде сүрөтү менен жарыялашат. Ошол сүрөттөргө дагы жакшылап маани беребиз. Мына көрдүңүздөр, бул жака сүрөтүм менен чыгарыптыр. Биз сүрөтүн көрөбүз дагы. Көп учурда товар тандап жатканда ушундай живой отзывдарына көңүл буруңуздар. Бул абдан маанилүү нерсе. Эми биз отзывдарын окуп көрөлү. Ушул жерде биз эмне алабыз? Кытайча түшүнбөйбүз, эми скрин кылып алабыз. Скрин кылып биз переводко киребиз. Баарыңыздарга айта кеткем, ушундай переводторду качать этип алыңыздар деп. Ушул Google перевод. Бул объектив андроидтерге болот. Ушул объектив менен иштеш абдан жеңил, ыңгайлуу десем болот. Мына көрдүк. Эми биз ушул жерде перевод дегенди басабыз. Переводду басканда көрдүңүздөр, сумка очень удобная дейт. Мына ушундай отзывдарын окуп, живой бизге окшогон адамдар отзыв ташташат. Ошол отзывдарды окуп, анан биз товар заказ кылабыз. Отзывга жакшылап көңүл буруңуздар, бул абдан маанилүү. Кийинки товар издөөбүз биз болсо камера аркылуу товар издейбиз. Например, эгерде Инстаграмдан, интернеттен сиздер товарларды карайсыздар дагы, ошону скрин кылып аласыздар. Скрин кылып алып, анан ушул табаадан издесеңиздер болот. Мага ушул кроссовка жакты деп коелу, мен ушул кроссовканы издегим келди. Камерага салдым, көрдүңүздөр. Эми ушуга окшогон кроссовканын түрүн мага чыгарып берди, карап туруңуздар. Бул жерде кымбаты дагы бар, арзаны дагы бар. 13 юан дейт, 265 юан дейт. Бирок абдан эле арзанына кызыгып тандабаңыздар. Эгерде бирок болот арзан гана кийимдер, отзывдар абдан жакшы болот. Ошондой товарларды заказ кылсаңыздар болот. Мен сиздерге көрсөтүп берейин азыр туура тандаганда. Ушул 67 юан дейт, ушуну көрөлү. Көрдүңүздөр, ушул жерде эки баа турат, 67, 69, 89 дейт. Бизге кайсынысы керек? Биз мындай кылабыз. Бул детский экен, детский кроссовкалар экен. Эгерде эркек бала болсо, мына мен көк цветин тандадым деп коелу. Меники 32, 20 сантиметр дейт, 20-25 дейт. Ушинтип тандайбыз. Ушу биз бааларын размерлерине жараша болот. Чоң размерлер кичине кымбат болот, кичинекейлери арзаныраак болот. Ушул жака жакшылап көңүл буруңуздар. Например, 87 юан дейт. Биз 87 юан канча сом болорун биз кантип билебиз? Биз Google'га киребиз. Google'га кирип жазабыз курс рубля деп. Курс рубля к юаню мен, рубль менен издеп берейин. Например, бизде деген 80 юан деп турган. Бул жерге 80 деп жазабыз. 80 юан деп жаздык. Жанагы кроссовка биздеги 1061 сом болот экен, көрдүңүздөр. Бул курстар ойноп турат, ошондуктан сөзсүз түрдө Google перевод менен кирип карап туруңуздар курстар канча экенин. Мына бүгүнкү сабагыбыз ушул. Кийинки сабакта биз адрес кошконду үйрөнөбүз. Товар заказ кылгандан кийин товар заказ кылганды жана каргонун адресин кошконду үйрөнөбүз.